Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон кызыктуу жаңылыктарды жана пайдалуу маалыматты айтып беребиз. Сиздер менен Айжамал Амангелди жана түстүү тасма берүүсү. Адамдын баары эле бул дүйнөгө жалгыз келет, бирок социумда жашагандыктан коомдун ою ага маанилүү болот деген сөз менен макулсузбу? Ал эми чыгарылышыбыздын башында башка адамдарга кантип кызыктуу боло аласың деген суроого жооп беребиз. Дүйнөгө чыкканда жана башка адамдар менен мамиле түзгөндө бизди каптап турган эң чоң коркуу сезимдерибиздин бири бул биз башкаларга жадатма көрүнүп калышыбыз. Бирок жакшы жаңылык, эң негизгиси эч кимибиз жадатма эмеспиз. Чындыгында адам өзүнүн жан дүйнөсүнүн тереңинде түшүнбөгөндө башка бирөө менен кантип сүйлөшүүнү билбейт. Ошентип коркунуч пайда болот. Чындыгында тажатма адам улуу көркөм чыгармаларга окшош. Алардын көпчүлүгүндө жагымдуу өзгөчөлүктөр же адаттан тыш элементтер жок. Алар күнүмдүк нерселер жөнүндө ар кандай бурчтан укмуштай чын ыкластуулук менен кооздолбогон буюмга, тажрыйбага, сезимге ачык болушат. Мисалы, 1833 жылы Копенгагендин даниялык сүрөтчүсү Кристиан Кьёпке тарткан чөптү карасаңыз, бир караганда терең бир нерсени эмес, кадимки көрүнүш чагылдырылып турат. Бирок ар кандай улуу сүрөтчүлөр сыяктуу эле, Кьёпке да сезимдерин булутсуз жана оригиналдуу формада сезип, өзүнүн сүрөтүн күнүмдүк турмуштун жиптеринен токуп, ал мүнөзүндө так жеткирген. Жадатма дарыянын бак же какым сыяктуу татыксыз объектилер негизинен жадатма адамдарда эле. Бардык тирүү жандыктар өз маани маңызында чынчылдык менен жасалмалуулуксуз ар дайым кызыктуу болушат. Биз адамды ал өзү жөнүндө айта албаганда тажатма дейбиз. Тескерисинче, адам чындыгында эмнени каалагандыгын, эмнени көрө албаарын, өкүнөрүн, кайгыраарын жана кыялдарын айта алса, биз ага кызыгабыз. Ушул убакка чейин жашоо кандай экендигин чындыгында билген адам башкаларды өзүнө тартып алат. Кызыктуу адам адатта аны менен ар дайым кызыктуу нерселер көп болуп турган адам эмес. Дүйнөнү кыдырып, көптөгөн маанилүү адамдар менен таанышкан же көптөгөн геосаясий окуяларга күбө болгон адам эмес. Ошондой эле маданияттын, илимдин же тарыхтын салмактуу темалары жөнүндө билген сөздөр менен сүйлөгөн адам эмес. Ал өзүн өзү билүүчү, өзүн өзү угуучу адам. Чынчылдык менен акыл эс жана жүрөгү менен өзүн өзү уккан адам. Бирок бизди чындыгында кызыктырган адамдардын өзгөчөлүгү эмнеде? Эң биринчи жана эң негизгиси жашоого болгон ишенимди жоготуп алуудан тажагандыгыбыз. Биздин сезимдерибиз башка бирөө үчүн бизге кызыктуу. Жөнөкөйлүгүбүздөн адаттан чыгып, бизди кызыктырган адамды биз менен бир тарапка тартып, ал бизди кабыл алуусуна жана урматтоосуна аракет кылабыз. Бирок тажатма диалогдор баарын бузуп коюшу мүмкүн. Жашообуздагы окуялар жөнүндө сөз кылганда керексиз детальдарга көп көңүл бурабыз. Ал жакта ким болгон, биз кайда бардык, аба ырайы кандай болду? Диалог тескерисинче сурактарга окшоп кетет. Фактылардын артындагы сезимди четке кагууга аргасыз кылат. Ыңгайсыз учур, маскаралоо, жумуш кризиси жана эйфория. Биздин чыныгы сезимдерге көңүл бурбообуз жөн гана эрксиздик эмес. Биз өзүбүзгө көңүл буруп, чечкүндүү болууга кайратыбыз жетпейт. 5-тен 45-ке чейин зеригүүнүн ортосунда олуттуу айырма бар. Балдар башкаларга караганда кызыктуу окуяларды башынан өткөргөндүгүнөн эмес, өзгөчө чын жүрөктөн болгонунан улам бир нерсеге көбүрөөк кызыгышат. Алардын дүйнөдөгү тажрыйбасыздыгы өзүлөрүнө эсепсиз чын экендигин билдирет. Жана алар чоң энеси же иниси жөнүндө чындыгында кандай ойдо экендигин, дүйнөдө эмнени өзгөртүүнү пландаштырып жатышканын жана эмнеге ишенерин, ар ким өз каалаганын жасашы керектигин ачык айтып беришет. Биз табиятыбыздан эмес, өспүрүм кезибизден бери бизге үстөмдүк кыла баштаган өлүмгө алып келген окуядан тажадык. TikTok ушул тиркеме жөнүндө уккандарсыз. Дүйнөдө эң популярдуу жана кызыктуу тиркемелердин бири. Бул социалдык тармак көптөгөн адамдарга акча табуунун жолун ачып берди. Ал эми кийинки видеодо кыргызстандык TikTok үйүнүн катышуучулары менен маектештик.
Салам достор, байланышта ТВ1 KG телеканалы жана мен Адилет Кайыров. Бул жакта эмне кылып жүрөт десеңер, мен бүгүн TikTok House'га конокко келдим. Азыркы учурда TikTok деген сөз аябай популярдуу болуп кетти. Жана TikTok тиркемесин бүт дүйнө жүзү боюнча 1 миллиард калк көчүрүп жана колдонот экен. Бул эмне деген феномен? TikTok үй деген эмне? TikTok деген өзү эмне? TikTokерлер деген ким? Мунун баарын бүгүнкү сюжетте карайбыз. Came from the kitchen, but I'm living nice. Came for the riches, I got time to fight. Came for your hoe, she won't spend the night. I ain't come alone, fire on my side. No, on my own, I'm not a night. Snake, 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 snake. Азыр силерге экинчи кабатка чыгып, бул жактагы тиктокерлер съемкаларга кантип даярданат экенин көрсөтүүнү чечтим. Rush House, и мы сейчас подснимем подготовку всех участников. Они сейчас готовятся снимать тиктоки. Здрасте. Здрасте. Всем привет. Уху, давайте повеселее. Уху. Успели нанести первый слой макияжа. Девчонки, что вы делаете? Мы готовимся к съемкам. Это происходит очень профессионально, да, получается? Да. Как обычно. На скорую руку, чтобы быстрее заснять. Да. Ага. Все понятно. Ну что ж, это начало видеоролика. Всем привет, поздороваемся. I'm like Beethoven with the bass on it. Mid-class kids who went pop. Deaf to the hater won't stop. Let's talk key scales won't drop. You don't even need a scale to know I'm on top. Me and Mozart got bars, you got pops. Heard Red and Tiffany, a whole symphony. You a sim to me, but go off. Or make a masterpiece for you, or at least it's gon' hit like rump pum pum. Elephant to me like the symphony. Your career's dun dun dun. I'm like Beethoven with the bass on it. Ain't have to spit to make pop. Бул бөлмөдө эмне кыласыңар деген суроого бул үйдүн жашоочулары конок тособуз жана TikTok тартканга сценарий жазабыз деп жооп беришти. У нас зал. Зал, основная главная комната, гостиная. Здесь мы встречаем гостей, которые к нам приходят, и просто чилим. И, кстати, здесь мы именно варим наш контент. У нас есть доска, на которой мы брейнштурмуем, то есть записываем все идеи именно туда, а потом оттуда уже сортируем по очередности, какие ролики будем записывать. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Hacking, stupid. Так, друзья, давайте знакомиться с одной из участниц данного дома. Как вас зовут? Айдай. Айдай. Прошу любить и жаловать. Азыр TikTok үйүнүн биринчи катышуучусу Айдай менен таанышабыз. Бул үйдүн кожойкеси Айдай күнүмдүк өткөргөн убактысы жөнүндө айтып берди. Ошондой эле TikTok тиркемеси жана TikTok үйү боюнча түшүндүрдү. Вы здесь живете? Да. Снимаете тиктоки. Что интересного в этом доме происходит? Сам контент, сама жизнь в этом хаосе интересна очень. Даже не знаю, что сказать. Вот. Объясните, пожалуйста, тем людям, которые не знают, что такое TikTok и не знают, что такое TikTok House. TikTok — это социальная сеть, куда закидывают свои видео, чьи-то видео. Можно лайкать, смотреть и набирать большие обороты, быстро стать популярным на платформе TikTok. TikTok House — это дом, где живут тиктокеры, создают контент и продвигают свою страничку в ТикТоке. Бул экинчи катышуучу Айжан. TikTok менен алектенгенине 1 жылдай болуп калыптыр. Өзүнүн жетишкендиктери жөнүндө айтып берди. Это в ТикТоке? Да, в ТикТоке. Это считается как много или мало? Ну, это, если так сравниваться с нашими, нормально, средне. Отлично. Да, а обычно там смотрят на просмотры и лайки. У меня лайков 2 200 000. Это много.
Ну, да. Ну, я для себя считаю, что много. Ну круто. Вас как зовут? Я Куся. Акуся жаңы катышуучулардын бири. Бирок ага карабастан аябай жөндөмдүү тиктокер. Бийлейт жана бий боюнча мастер-класстарды өтөт. Стэн. Бул болсо Стэн, үйдүн кожоюну. Бул жерде тартылган видеолордун баарын жасайт жана идеяларды табат. Баса, Акуся менен Стэндин катталуучулары экөөнү жабыштырып жүрүшөт экен. Ой, жабыштырып эмес, шипперит этип. Бул сөздү түшүнбөсөңүз, ылдый жакты караңыз. Акуся өзүнүн күнүмдүк жашоосу боюнча айтып берди. Еще и новые слова. Мы вот здесь будем писать. Шиперить. Шиперить. Да, отлично. Азыр ар бир катышуучу TikTok менен алек болгучакты эмне кылып жүрүшчү деген суроого жооп беришет. Ой, так близко. До того, Это как телевидение. я занималась танцами и состояла в певческой группе, но по кое-каким обстоятельствам мне пришлось уйти, а так в основном танцами. Я преподавала, была хореографом. Вау. И до сих пор остаюсь хореографом, извините. Я вела свой блог в Инстаграме. То есть вы и до этого были блогером, Да. После, когда все это раскрутилось, завертелось, я такая, почему бы тоже не снимать, как и все ТикТок? Так получилось, что я тоже людям очень интересна в ТикТоке. И... Ну и в жизни, надеюсь. Ну, надеюсь, не уверена. Занималась вокалом. Я же еще школьница, выпускница. Училась. Да, училась. Ну, я студентка, я учусь на синхронного переводчика. Сейчас 3-й курс, учусь в Международном университете Алато. До всего этого я вел обычную размеренную жизнь обычного человека, но всегда чувствовал, что меня тянуло в нечто такое творческое русло, и в один момент я понял, что мне нужно заняться чем-то серьезным. И вы решили ТикТоком? Я решил заняться ТикТоком. Я схожу с ума с тебя. Бул үйгө келип, үйдүн тышкы жана ички сырлары жөнүндө айтып берели деп чечтик. Бул үйдүн жашоочуларына кулак салгыла. Из-за того, что зима, холодно, наверное, вы не снимаете, да, на улице какие-нибудь вещи? Нет, иногда снимаем, как раз таки атмосферные для зимы вещи снимаем. Обычно здесь что происходит? Ну, внутри дома, понятное дело, на улице, может, какие-нибудь барбекю, тусовки. Да, мы играем в снежки, догонялки. Нет, холодно. Да, Слишком холодно. Сидите Дубео. Холодео. Итак, скажите, мы где находимся? В чилхаусе. Чил-зоне. Чил-зоне. Что здесь происходит? Что вы обычно тут делаете? Чилим. Эта комната расположена максимально под удовольствием, под расслабление. Обычно здесь горят светодионы, они расставлены именно по всей комнате, но в связи с электропотреблением все диоды здесь перегорели, к сожалению. Просто эмоциями описывают. Отлично. Я заметил, что у вас есть компьютер еще. Вы, наверное, здесь монтируете свои видео. Да. Совсем скоро мы уже будем запускать себя на YouTube платформу. И все материалы, что мы сейчас регистрируем, мы перекидываем их туда, на компьютер. То есть вы сами снимаете и сами же монтируете? Да. Так что, ребята, ждите совсем скоро новый контент на YouTube платформе. Стоп, мы еще не закончили. Пойдемте в другие комнаты. Пойдемте. Потом.
Кристен TikTok менен алек болуп баштаганда өзү деле популярдуулукка ишенген эместигин айтып берди. По фану. По фану, да. По фану записываем новое слово по фану. Это ради веселья, да. Я решил по фану заснять переодевание. В ТикТоке это тоже как тренд. То есть, получается, ты сперва в одном образе, потом по щелчку пальцев, допустим, резко переодеваешься в другой образ. Да. И вот я заснял ролик подобного характера, и, как ни странно, он у меня сразу же залетел на 100 тысяч просмотров. Вау. И эти 100 тысяч просмотров сразу же вот так меня подтолкнули и дали мне аудиторию в 20 тысяч. И я такой подумал, чёрт, можно, оказывается, да? И все так и пошло. TikTok кайсы форматтагы видеолорду киргизесиңер деген суроого Айжан жооп берди жана өзүнүн талантындагы көрсөтө кетти. Шутки или как? Я сама не озвучиваю, я вот просто беру американцев, их же голоса под себя подстраиваю и играю, а потом просто перевожу. Это, наверное, больше из-за того, что я сама на переводчика учусь. Да, я с английского на русский перевожу. То есть вы сохранили свои навыки и Да. Все вместе вложу. Круто. Всем привет! Это Адилет Каиров, и это телеканал ТВ1 KG. Мы находимся в Краш-хаусе, а я такая чика. Вау, круто, дайте 5. Это талант. А мы продолжаем изучать TikTok House. Я люблю озвучивать мультики еще, кстати. Кстати, да. Бул үйгө келгенде күлүп жыргап эле жүргүн келет экен. Бирок бул жумуштагы оор. Жөн гана видео тартып киргизип коюу эмес. TikTok үйүнүн катышуучулары көп сырларды ачып беришти. Уландысын кийинки чыгарылышта көрө аласыңар. Да? Все. Ребята, оказывается, это очень сложно. Я теперь понимаю, насколько времени, сколько энергии нужно, чтобы снимать вообще в целом ТикТоки. Ребята меня сегодня прокачали по полной программе. Будьте с нами, это ТВ1 KG, Адилет Каиров. Что можно добавить в конце? Башка адамдардын ой пикирин угуу бизге өнүкүп өскөнгө жардам берет. Бирок ошол эле учурда бул адамдын өзүн өзү төмөн балоого жана ишенбегендикке алып келет. Андыктан баары ченемдүү болуш керек. Менин оюмча башкалардын ою өзүндүкүнө караганда анчалык маанилүү болбош керек. Бул тууралуу кийинки видеодо. Икар Бельгиянын көркөм сүрөт музейинде илинген 1560-жылдардагы белгилүү сүрөт. Жана фламандык сүрөтчү Питер Брюгель түп нускасынын азыр жоголгон чыгармасынын так көчүрмөсү деп эсептелет. Анда айыл турмушунун бир көрүнүшүн чагылдырат. Кемелер деңизге чыгат, койчу өз оторун карайт. Алыстан гүлдөгөн шаарлар көрүнөт. Бирок кенептин оң жагында төмөнкү бурчунда дээрлик байкалбай трагедия болуп жатат. Кар байыркы гректердин классикалык мифологиясынан чыккан легендарлуу каарман. Бул жерде ал байыркы дүйнөнүн эң белгилүү авиа кырсыктарынын биринин акыркы баскычынан өтүп жатат. Ал жана анын атасы Дидал ар бири мом менен жабыштырылган түгөй канатын жасашты. Атасы уулуна күнгө жакын учпагын, болбосо мом эрийт деп эскертет. Бирок баласы бар бир өтө бийик учуп сууга кулап чөгө өлөт. Икардын өлүмү сүрөттүн борбордук темасы эмес. Тескерисинче алыстан жаркыраган шаарлар жана соонун кемелер көзгө урунат. Ошондой эле муну баса белгилегендей сүрөттүн борборундагы жер айдоочу кармалган сөз айкышына шилтеме берет. Өлө турган адам үчүн жашоо токтоп калбайт. Икардын трагедиясына көңүл бурбай коюу өтө коркунучтуу жана кайгылуу. Биз дүйнө бизге кам көрбөйт деген кабарды сүрөттөн кабыл ала алабыз. Бирок башка көз караштан алганда бул ой дагы кечиримдүү. Бул биздин бактысыздыгыбыздын негизги булактарынын бири. Биз кадыр баркыбыздан коркуп, ийгиликсиз болуп калсак, башкалар биз жөнүндө эмне ойлошот деп ойлонуп, ушунча убакыт коротобуз. Жана биз сөзсүз түрдө качандыр бир кезде өзүбүз корккон кырдаалга туш болобуз. Башкалардын көз алдында биздин имиджибиздин бир аз өзгөрүшү бизди кыйнашы мүмкүн. Биз түн ичинде уктабай, өзүбүзгө жакпаган адамдардын макулдугусуз кантип күрөшөбүз деп ойлонобуз. Биздин эркиндигибиз чоочун адамдардын пикирине кулак түшөйт. Бирок кийинки сүрөтчү бизди ушунчалык оңой көрсөтүп, биз олуттуу бурап койсок, эч ким маани бербейт жана аны дээрлик эч ким көрбөйт деп
дегенди билдирет. Дыйкан Сoko менен Алек чабан аба ырайы жөнүндө ойлонуудан бошобойт. Башкалары балык уулап жатышат. Ошондой эле биздин трагедияларыбыз биз корккондой коомго тиешеси жок. Кимдир бирөө бизге көңүл буруп, анан кайра өз ишине кайтып кетиши мүмкүн. Биздин оюбузда гана биз ааламдын борборубуз. Башка адамдар жалпысынан алганда биз менен эмне болуп, эмне кылгандыгыбызга маани беришпейт. Дүйнө дагы деле бизди билбеген жана эч качан тааныбай турган адамдарга толгон. Бизге ачууланган же көңүлү калган адамдар жакын арада баарын эле унутуп калышат. Убакыттын өтүшү менен биздин уятыбыз бейкапар кайдыгер дүйнөнүн амнезиясына кирип кетет. Бул сууга чөөп кеткен икар эмес. Биздин эң чоң каталарыбызды жана уятыбызды ошол эле белгисиздик күтүп турат. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында көңүлдү ырды коюп, сиздер ырахат аласыз деп ишенебиз. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Mr. Beck's on the mic. Yeah. Listen up, yeah. Baby canım menin hiç kaçan korkup koçağıma gel. Koltuk taşıp seni menden tegeretem jer. Etanalın bolup senin bir torudan sakaytıp etalonu sululuktun bolup kaldın dep aytsam. Güdör ösüp aylanada çeteleşip bassak tavılasın жүрөгүмдө негер терең assa. Колумдан келген иштин баарын sen үчүн жасай. Sen бактылуу болгон үчүн мен бактылуу мен үчүн sen бул өмүрдүн таттуу ширеси. Baby canım сүйөрүмдү катуу билесиң. Колгармашып бирге менен билечи. Жылдыздарга учалы эрчи. Бул өмүрдүн таттуу ширеси. Baby canım сүйөрүмдү катуу билесиң. Колгармашып бирге менен билечи. Жылдыздарга учалы эрчи. Мен сенин коксуң бир жытасаң жоксуң. Sen менин балмуздагым бир жаласам муздадым. Мен сенин секси боюң жалгыз менде сенин оюң. Рахатка сенин алып жүрөмүн мен өмүр бою. Sen менин мопа суюм элим сени озго салсам. Sen менин кокаиним титирейм өзүңсүз калсам. Sen менин секси кызым жыргайм сени колго алсам. Убакытты тутку сызып жүрөгүңө колум алсам. Dayım, ananayın Özün menden bir болгондо жан дүйнөм байыйт Эгер алың кетип калса реп булуң болуп берейин Себеби жок мезгил сайын кооз гүлдөрдү терейин Бүт барын арнайм, ишенип чурардайм Жетелешип жүрөлүчү бирибизден калбай Baby жаным сүйлөгөнүң таттуу ширин балдай Жылдыздардын арасынан жарыкайды мен үчүн сен бул өмүрдүн таттуу ширеси Baby жаным сүйөрүмдү катуу билесиң Колгармашып бирге менен билечи Жылдыздарга учалы эрчи Бул өмүрдүн таттуу ширеси Baby жаным сүйөрүмдү катуу билесиң Колгармашып бирге менен билечи Жылдыздарга учалы эрчи Мен сенин коксуң бир жытасаң жоксуң Sen менин балмуздагым бир жаласам муздадым Мен сенин секси боюң жалгыз менде сенин оюң Рахатка сенин алып жүрөмүн мен өмүр бою Sen менин мопа суюм элим сени озго салсам Sen менин кокаиним титирейм өзүңсүз калсам Sen менин секси кызым жыргайм сени колго алсам Убакытты тутку сызып жүрөгүңө колум алсам Senin koksun bir jытасаң жоксуң Sen менин балмуздагым бир жаласам муздадым Мен сенин секси боюң жалгыз менде сенин оюң Рахатка сенин алып жүрөмүн мен өмүр бою Sen менин мопо суюм элим сени озго салсам Sen менин кокаиним титирейм өзүңсүз калсам Sen менин секси кызым жыргайм сени колго алсам Убакытты тутку сызып жүрөгүңө колум алсам Ушинтип биздин түстүү тасма берүүбүздүн чыгарылышы аяктады.
Сиздер менен мен Айжамал Амангелди болдум. Сиздерге чын ден соолук жана тынчтык каалайбыз. Саламатта калыңыздар.